урматтуу Улан Бердебаевич, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Мен Кумтор боюнча маселе көтөрөйүн дегем. Мына силер жакшы билесиңер, биздин мамлекетибиздин тарыхында, айрыкча эгемен мамлекетибиздин тарыхында өткөн президенттердин убагында Акаевдин кезинде, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун кезинде Кумтордун такталбаган маалыматтарга караганда 3 миллиондон 5 миллион долларга чейин жыл сайын взятка алып турган. Урматтуу депутаттар, учубуз кур эмес экен, Кудайга шүгүр. Мына бийлик башына сабырлуу, имандуу жигиттерибиз келди. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчек Кыдышаевич Ташиев, ушул жигиттер келип, мына Кумтор элге өттү, мамлекетке өттү. Ушул Кумтор боюнча мен бир нече жолу акылдуу Акылбек Жапаровго кайрылдым. Алмаз Абычанович, жазып алыңызчы. Акылдуу Акылбек Жапаровго кайрылдым. Телефон чалдым, СМС жаздым. Менин консультантым чалды приемныйына, кабыл алып коюңуз деп. Мен Кумтор боюнча маалымат алып, элге билдирейин дегем. Канча алтын өндүрүлдү? Канча алтын сатылды? Канча алтыныбыз бар? Канча алтын Национальный банкка коюлду? Ушул тууралуу мен маалыматты элге таратайын дегем. Бирок тилекке каршы жооп болгон жок. Жооп болгон жок. Менде шектенүү пайда болду. Мен ал кишиден коркуп калдым. Эмне үчүн бул жооп бербейт? Значит, бир проблема бар деп ойлодум. Бир элден бекиткен, депутаттардан бекиткен жашыруун маалымат бар экен деп ойлодум. Менде күмөн пайда болду. Биз Кыргыздын алтынын, Кыргызстандын алтынын бөлтүрүк менен карышкырга кайтарып аттырбыз деп ойлодум. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, бизде мына Кыргызстанда элдин арасында акылдуу Акылбек Жапаров боюнча абдан сөздөр көп. Мынакей рахмат, жазуу түрүндө кошумча берип коесуз. Кошумча убакыт берилбейт бул мемеде. Кийинки сөз. Жок, мемеде берилбейт. 10 секунд. Мынакей Акылбек Жапаров жөнүндө абдан сөз көп. Мындай элде айтылып жүрөт. Акылбек Жапаровду эгер иштетчү болсоңор, чөнтөгүн тигип иштеткиле деп жүрөт. Чөнтөгүн тигип коюп иштеткиле дейт. Андан башка дагы сөздөр айтылып жүрөт. Акылбек Жапаров төрөлгөндө еврейлер ыйлаптыр дейт. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковна. Мен Баткен облусунун Лейлек району боюнча сүйлөгүм келип атат. Бүгүн дагы урматтуу Алмаз Акунжанович, биз мына жанагы статус макам берүү маселесинде 62 айылга гана киргенсиңер. Мен муну байма-бай айтып атамын. Акылбек Үсөнбековичтин өзү дагы этап менен киргизебиз, бул өзгөртүлөт деген. Бирок мен ошол Лейлек районунан 10 айылды киргизгиле мына этапка дедим эле. Ага булар макул болгудай эмес. Эми мен ал пикиримен дагы айттым. Себеби мен буга чейин өкмөттө иштеп, өкмөттө мындай иштердин, токтомдордун аткарылышы бул өтө татаал экенин түшүнөмүн. Мен ал эми жалпы жолунан Лейлек району Тажикстан менен байланыш түз Тажикстан менен чектешип турган район болгондон кийин мен ушул пикиримен кайтпайм. Жалпы жолунан Лейлек району чек ара статусуна ээ болуш керек деген ушул пикирге келдим. Жалпы жолунан район боюнча бүт бардык айылдар кириш керек. Мына ушунун төгөрөгүндө мен жалпы депутаттардан да суранат элем. Лейлек районун
ушул чек ара макамына бардык район боюнча киргизүү менин сунушумду колдоп бериңиздер. Анан кийин эми бул өзгөчө макамга ээ болгон район болгондон кийин биздин Жаңы Жер айыл өкмөтүндө арка, жаштык, достук айылдарын газдаштыруу маселеси бул күндүн тартибиндеги маселе. Себеби достук айылы газдаштырууга таптайын даяр болуп турат. Арка менен жаштык айылына гана линия тартуу керек. Муну Кыргыз нефтиге эле жүктөсө болот. Болгону айыл өкмөттөн 1.800.000 бюджеттен акча которулса, маселе чечилет экен. Муну дагы мен тактап чыктым. Ошон үчүн муну протоколдук тапшырма кылып берсек, урматтуу төраганын орун басары, ушул газдаштыруу маселесин 3 айылга бул Катта Туз участкасындагы газ маселеси буга чейин көтөрүлүп келди эле. Негедир кийинки кездерде ушул Катта Туз участкасы бир кандайдыр бир мафиялык күчтөрдүн бул жерде мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн кишилердин да кызыктар жагы бар деп фамилиялар аталып жүрдү. Ушул Катта Туздагы нефти маселесин бир күндүн тартибине коюп бир протоколдук тапшырма кылып жогорку кеңеште да бир кароону мен сунуштайт элем да. Андан кийин мына убакыт өтө аз болуп атат. 39 протокол. Бул эмне үчүн 17 декабрда жаңы жылдын астында кабыл алынат? Мунда дагы кызыктар бир мафиялык кызыл кулак мафиялык бир агымдардын кызыкчылыгы бардай да. Муну биз азыр Кабминди чакырып дагы бул маселени көтөрөбүз. 39 протокол 309 протоколдон бул мындай элдин талабы, эл менен эсептешип, эл менен талкуулай турган токтом экен бул. Мен өзүм окуп чыктым толук бойдон. Ушул маселенин дагы токтомду дагы кайрадан карасаңыздар. Бул жалпы элдин үнү болуп атат бул. Рахмат. Кийинки сөз Мажитова Шарапатхан Мажитовнада. Рахмат. Алмаз Акунжанович, сизге бүгүн аябай көп поручениялар болуп атат окшойт. Мен дагы ушу айылдан келген арыздар боюнча кайрылгым келип атат. Шайдан айыл өкмөтүндө 14 миңге жакын жашоочу жашайт. Алар көбүнчө талаачылыкта жер иштетүү жана мал чарбачылыгы менен жан багышат. Мына ошол жерде жаз жакындаган сайын суу таңкыстык маселеси жүрөктөрүн өкөп, ушул Шайдан айыл өкмөтүнө Базар Коргон районуна караштуу Кара Үңкүр дарыясынан суу алынып келинет. Бирок барган сайын суунун көлөмү азайгандыктан бул жерде талалардын кургап калуу коркунучу, эгиндердин кургап калуу коркунучу пайда болуп, ошол жерде элдер өтө мындай эме көйгөйлүү маселеге айланып атат элдин. Бирок ошол эле мезгилде Шайдан сай жана Эски Масы дарыяларынын сууларын пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Сайыз мезгилинде ушу суу кампалары курулмалары курулуп баштаган бисерлер. Бирок ошолор токтоп калган экен сайыз эметкенден кийин. Ошол маселени кайрадан көтөрүп чыгып, ошол Шайдан сай жана Эски Масы дарыяларынан сууну суу кампаларын кура турган болсок, ошол жерде 5 айыл өкмөтү Шайдан, Масы, Нокен, Арал, Сакалды айыл өкмөттөрү суу менен камсыз болот эле деп эл ушуну талап кылышып атат. Ушуну жазып койсоңуз, ушул жерге суу кампасын куруу бүгүнкү күндүн эң зарыл талабы болуп атат. Бул ошол жердеги элдин суу таңкыстыгын жоет эле дейт. Анан экинчи маселе дагы деле ошол Шайдан айыл өкмөтүнө 802 гектар жери бар Бирлик айылынын Айкөл СПА карамагында суу жетишсиздигинен бул жерде арыктарды тазалоо, бетондоо иштерин жүргүзүү керек болуп атат. Башталып, бирок абал өтө оор дейт, 12 километр жер. Андан тышкары 24 километр аралыкта тазалоо иштерин башташып, эл өзү аракет кылып атыр, бирок экскаватор жана канакопателдер жоктугунан иш аркага тартылып атат дейт. Ушуну дагы карап койсоңуз, анан кийин